Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Allah'tın atı menen baştаймын. Бүткүл аламды жараткан жана бизди ушул аламдын ичинен адам кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор жана даңктоолор болсун. Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана анын жолдогондорго салам жана салаваттар болсун. Алгач баарыңыздарды кирип келген ыйык жана берекелүү Рамазан айы менен куттуктаймын. Иншаллах бул Рамазан айы өткөнкү Рамазан айындан дагы жемиштүү, ийгиликтүү жана берекелүү болсун. Рамазан айы бул Куран окуунун, орозо кармоонун, дуа кылуунун, кечирим суроонун жана ошондой эле шүгүр кылуунун айы болуп саналат. Бул мындай дегендик эмес. Демек, Рамазан айында гана биз Куран окуп, орозо кармап, дуа кылып, шүгүр кыла алат экенбиз деп. Жок. Башкача айтканда, ушул убакытка чейин кылган ибадаттарыбызды Рамазан айында дагы көбүрөөк кылуу. Мисалы үчүн, мындай күндөрү 5 убакыт гана намаз окуп жүрсөк, Рамазан айында тарайх намазын, тахаджуд намазын жана ошондой эле нафил намаздарын кошуп окуу болуп саналат. Мындай күндөрү Куранды 100дөн окуп жүргөн болсок, Рамазан айында 1 хатымды бүтүрүү сыяктуу ибадаттарды көп кылуу болуп саналат. Себеби дегенде Рамазан айында береке бар. Жана ошондой эле Рамазан айында кылынган ибадаттарыбыздын сооптору дагы ошончолук көп берилет. Шүгүр кылуу бул Аллахтын бизге берген эсепсиз нематтарына тил, дене жана жүрөк менен ыраазычылык билдирүү жана ошондой эле Аллахка шүгүр айтуу болуп саналат. Жогоруда айткандай эле шүгүрчүлүктү 3 түрдө кылсак болот. Биринчиси бул жүрөк менен кылган шүгүрчүлүк. Жүрөк менен кылган шүгүрчүлүк бул бардык нерсенин, бардык нематтардын бир гана Аллахтан берилгендигине ишенүү. Ал эми тил менен кылган шүгүрчүлүк бул ошол жүрөктөгү болгон нерсени сөзгө төгүү. Башкача айтканда, Аллахты мактоо, даңктоо, улуулоо, шахадат келимесин айтуу, таухид келимесин айтуу, зикир кылуу жана башка тил менен кылган бардык ибадаттар болуп саналат. Ал эми дене менен кылган шүгүрчүлүк бул намаз окуу, ажылыкка баруу, орозо кармоо, зекет берүү сыяктуу ибадаттар жана жакшыга жанашып, жамандан адашуу менен да коштолот. Шүгүр кылуу бул мусулмандардын негизги милдети жана ошондой эле бактылуулук формуласы дагы болуп эсептелинет. Биз адамдар ар бир абалыбызга кыйынчылык болбосун, жакшылык болбосун, жакшылык, жамандык, ден соолук, оорчулукта болбосун, Аллах Таалага шүгүр келтире турган болсок, Аллах Таала биздин абалыбызды андан дагы жакшыртат. Тескерисинче, биз эгерде ошондой учурларда Аллах Таалага нааразы болуп, надандык кыла турган болсок, анда Аллахтын азабы аябагандай чоң болот. Буга байланыштуу Куранда Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятында Аллах Таала мындай деп айтат. Астагфиру билlah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Эгер шүгүр кылсаңар, силерге жакшылыктарыңарды көбөйтөмүн. Эгер надандык, капырлык кыла турган болсоңор, анда азабым чоң деп Аллах Таала жарыялайт. Демек, биз кандай гана учур болбосун Аллах Таалага көп шүгүр келтире турган болсок, биздин абалыбыз андан дагы жакшырган болот. Себеби Аллах Таала жогоруда айткандай Куранда муну белгилеп кеткен. Шүгүргө байланыштуу бир хадисти айтып кетсем, окуяны айтып кете турган болсом, Исраил уулдарынан 3 адам жашайт. Алардын бирөөсү ала оорусу менен ооруган, экинчиси таз болгон жана үчүнчүсү сокур адам болот. Аллах Таала аларды сыноо үчүн аларга бир периштени жөнөтөт. Биринчи ала оорусу менен ооруган адамга барганда, периште мындай деп сурайт:
сен эмнени каалайт элең, эмненин жакшы болуусун каалайт элең дегенде, ал ала оорусу менен ооруган киши мындай деп айтат: мен ушул ала оорусунан шыпат алып жакшы болсом, элдерге жийиркеничтүү болбосом, аябай ошол жакшы болот эле дегенде, периште анын денесин сыйлаганда ал оорусунан шыпат алат. Жана кайсы жандыкты жакшы көрөрүн сураганда, ал киши төө жакшы көрөрүн айтат. Периште анда бооз төөнү таштап кетет дагы, Аллахым ушул төөнүн берекесин берсин деп кетип калат. Андан кийин экинчи таз адамга барып, андан дагы ушундай деп сурайт: сен кайсы нерсеңдин жакшы болушун каалайт элең дегенде, баягы таз адам: менин дагы элдерге жийиркеничтүү болбошум үчүн менин чачым өссө дейт дагы. Периште анын башын сылаганда, анын башында чачтар өсүп калат. Андан кийин андан эмне кайсы жандыкты жакшы көрөрүн сураганда, ал уйду жакшы көрөрүн айтат. Периште ага бооз уйду таштап кетет дагы, Аллахым өзүнүн берекесин берсин деп кийинки адамга кетет. Үчүнчү сокур адамга барып, сокур адамдан дагы эмне кааларын айтканда, ал сокур адам айтат: адамдарды көргүм келет, ушул сокур болбой көзүм көргөндө жакшы болмок дегенде, периште анын көзүн көргөзөт дагы, кайсы жандыкты жакшы көрөрүн сурайт. Ал сокур адам койду жакшы көрөрүн айтканда, периште козулуу койду таштап кетет дагы, Аллах өзүнүн берекесин берсин деп кетип калат. Андан кийин арадан көп жылдар өткөндөн кийин баягы жандыктар, баягы 3 адамдын жандыктары көбөйүп бай болушат дагы. Андан кийин кайра периште аларды сыноо үчүн кайрадан келет. Периште ала оорусу менен ооруган адамга келип мындай деп айтат, жакырдын кейпинде келип мындай деп айтат: Аллах ыраазычылыгы үчүн менин чарам калбай калды, мага жардам бербесең болбойт. Эгерде сен мага Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир төө бере турган болсоң, мен андан нары жолумду таап кетем дейт. Аны уккан баягы ала оорусу менен ооруган адам бере албагандыгын айтат дагы. Андан кийин бере албагандыгын айтканда, периште мындай деп суроо берет: Аллах Таала сени ала оорусунан айыктырган Аллах Таала, сага ушул байлыкты берген Аллах Таала эмеспи дегенде, ал киши: античе мен бул жандыктар мага ата тегимен калган дейт. Анда периште: эгер бул айтканың калп боло турган болсо, Аллах Таала сени мурунку абалыңа кайттырып келсин дейт. Ошентип периште экинчи адамга кетет. Экинчи адамдан дагы ошондой жоопту укканда, ага дагы: эгер сен калп айта турган болсоң, Аллах Таалам сени мурунку абалыңа алып келсин дейт. Периште үчүнчү сокур адамга барып дагы андан дагы ушундай суроолорду сурайт. Сокур адам: ооба, Аллах менин көзүмдүн көрүүмдү насип кылган жана ошондой эле ушул байлыктын баардыгын Аллах Таала мага берген. Ошондуктан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бул койлордун арасынан кайсынысын кааласаң жана канчаны каалаган болсоң, баардыгын ала бер дейт. Ошондо периште: Аллах Таала силерди сынаган болчу, сен сыноодон өттүң, Аллах сенден ыраазы болсун, мындан дагы байлыгың көбөйө берсин, ал эми 2 жолдошуң болсо сыноодон өткөн жок деп кетип калат. Демек, биз бул окуядан ала турган нерсебиз, демек биз канчалык шүгүр кыла турган болсок, Аллах Таала биздин абалыбызды ошончолук жакшыртат экен. Ал эми биз Аллах Таалага жокчулукта, барчылыкта нааразы боло турган болсок, анда Аллах Таала бизди андан дагы жаман абалга алып барып салышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кыяматта мындай деп айтат экен: Аллахты күнүгө ар дайым мактап жүргөн адамдар тургула деп. Ошондо адамдардын арасынан бир жамаат турат экен дагы. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам аларга бир желекте карматып, ошо менен бейишке кирип кетет экен. Иншаллах, Аллахым дагы бизди шүгүр кылуучулардан кылсын. Дагы бир ирет баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктаймын. Рамазан айы баарыбыз үчүн берекелүү, ийгиликтүү, жакшы айлардан болсун. Орозоңуздар кабыл болсун.